Мектептин ордуна темирден жасалган контейнерлер коомчулукту дүрбөлөңгө салып аткаруу бийлигинин шалаакылыгын даңазалаган бул окуя Нарын облусунун Кеңеш айылында болду. Айдаганы 5 эчки ышкырыгы таш жарат демекчи, жоон топтон турган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жабыла барып, контейнер мектептин ачылыш аземин өткөрүп, окуучуларды билим күнү менен куттукташты. Тоону омкоруп, чоң эрдик жасагансып, айылдын 160 окуучусу кыш түшкөнгө чейин дал ушул контейнерлерде окуй тургандыгын баса белгилешти. Очень нормально, должны учиться в нормальных школах, как во всех современных государствах. Это никуда не годится. Мектептер салынып, мыкты мугалимдер келсе, мектептер башталса, анан кийин окуу жайга тапшырганда да кийин чыныгы жакшы адис болуп турса, мамлекет, кыргыз мамлекет өнүгөт деп ишенем. Эң биринчи бул кичинекей кезинен башташ керек. Мектептен башташ керек. Мектептен башташ үчүн бардык мамлекет бардык шарттарды түзүп бериш керек. Ну, конечно, ненормально. Конечно, надо школы строить. Ну, а как по-другому? Дети должны учиться. Образование – это все. Это будущее детей, будущее страны. Окуу процессинин үзгүлтүккө учурабай өз учурунда башталып, балдардын сабакка барып жатканы жакшы деңизчи. Бирок 21-кылымда ичи тар темир контейнердин ичинде кандай окуу болот? Билим сапаты тууралуу эч ким айта албайт. Азыркы учурда социалдык түйүндөрдө колдонуучулардын көпчүлүгү мындай окуяга нааразы болуп, мектеп контейнерлерди Африка жана башка кедей өлкөлөрдөгү билим уялары менен салыштырып жатышат. Көп түкүрсө көл болот дегенде кайдыгер эмес жарандар, коомдук активисттер демилге көтөрүшүп, атайын эсеп ачып, жаңы заманбап мектеп курууга каражат чогултуп башташты. Кээ бирөө акчалай жардам берем десе, кээ бирөө курулуш материалдары менен көмөк көрсөтөрүн билдиришти. Элдин баары кайдыгер эмес да кыргыздар. Себеби жакшы айтылган сөз бар. Эгер мектеп курбаса, анда түрмө куруш керек да мамлекет. Себеби билими жок, илими жок балдар келечекте кылмышкер болуп чыгат. Ошондуктан азыр коомчулуктагы ушул ишти көз жаздымда калтырбастан абдан активдүү катышып атышат. Бул жерде акчалайдагы строй материалдарды, курулуш материалдарын беребиз деген жарандар абдан көп. Мага ушул банктан барып эртерээк счет ачсаңар, бардык мигранттар, четте иштеп жүргөн балдардын баары келгиле чогулуп, ашар жолу менен салабыз деп атат да. Бул жерде бир маселе бар. Эми өкмөттүн негизи өзүнүн планында бул мектеп болуш керек да. Бул жерде өкмөттөн жогола албай атабыз да. Эгер мамлекеттин мектеп салууга чамасы келбей, убагында курулушун бүтүрө албай жатса, альтернативдик жолдорду издөө керек. Мындай пикирди эксперттер ортого салышты. Болбоду дегенде ошол аймактан чыккан ишкерлерге кайрылса эмнеге болбосун? Маселен, барыбызга маалым болгондой, Нарындан канчалаган чириген бай бизнесмендер чыккан. Алар Аскар Салымбеков, Чыныбай Турсунбеков, Шаршынбек Абдыкеримов, Нариман Түлеев жана башкалар. Мурдагы билим берүү министри Каныбек Осмоналиевдин баамында мындай бай адамдар кичи мекенинде чакан билим уяларын куруп берсе болорун айтат. 2 жыл мурун өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын чечими менен мектептин мурунку имараты жараксыз деп табылган экен. 2 жылдан бери эмне кылып жүрүштү? Эмне ошол 2 жылдын ичинде кантип окутуп атышты балдарды. Демек ошол кырсыкка улап эле ошол эски мектепте окутуп атышты. Анан кайда болбой калганда шашып ушуп, бүт жайдын баарын өткөрүшүп, анан кийин мына сентябрь келгенде контейнерди алып келип, 5-6 контейнерди алып келип, анын ичинде окутуп, аны дагы көркөмдөп, ачылышын эме кылып лента кескенин өзү бул бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы социалдык саясаттын ушул жеткен бир кризиске жетип калганын белгиси катары баалайм да мен буну. Окуу китептердеги бүтүрүүчүлөрдүн аттестаттарында кетирилген одоно каталар аз келгенсип, контейнер мектеп ачылгандан кийин билим берүү жана илим министри кызматтан кетүүгө аргасыз болду. Мындан улам окуя боюнча билим берүү министрлигинен маалымат алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Ал эми мекеменин адиси болсо, ар кандай шылтоолорду айтып, суроолорубузду жоопсуз калтырды. Кайрат Кенжебаев, Азамат Кенжешев, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.